бул ушунча убакыт эмгек кетип аткандан кийин КПД деген бар, экономикада коэффициент полезного действия деген. Мындай убакытта жүздөгөн, миңдеген адамдар угуп калса, эң сонун болот. Ага менимче Нурсултан сиздердин тажрыйба, мүмкүнчүлүк жетет. Ушуну мен айтмакчымын. Анан студент лидерлерге айтмакчымын, өзүңөрдүн окуу жайыңыздарда силер мындай уютку ядро, таасир берүүчү, илим билимге тартуучу ядро болуп берсеңиздер. Студенттерди чыныгы илим билим үйрөнүүгө, жана мен айттым, илим билимди үйрөнүүнүн рационалдуу жолдору жөнүндө атайын Zoom конференцияларды, илимий симпозиумдарды аралыктан өткөрсөңөр. Экинчи бир чоң маселе, үчүнчү сунушта айтырганым, студенттер азыр эң чоң маселе өзүнү өзү тарбиялап өстүрүү. Мына ошол жөнүндө өзүнү өзү тарбиялоо, өзүнү өзү өстүрүүнүн жолдору, ыкмалары, методдору жөнүндө мына ушул китепти жазып чыгарып, мына бул жерде Салтанат катышып отурат. Салтанат деген жанагы Таластан болот. Бирок Кыргызстандын 7 областына айым өзүнү өзү тарбиялоону жаштар студенттерге жайылтуу боюнча эң сонун эмгекти жасады да. Мына жерде өзүнү өзү тарбиялоонун багыттары бар. Ден соолугуну тарбиялоо, ыйманыны тарбиялоо, пейилини тарбиялоо, кесипкөйлүккө тарбиялоо, адамгерчиликке тарбиялоо, эстетикалык жактан тарбиялоо. Бүгүнкү күндө эң зарылы ымала маданиятына өзүнү өзү тарбиялоо. Бизде мына ымала маданиятына тарбиялоо, азыр социологдордун дүйнө боюнча аныктамасы боюнча ар кандай бизнесмендин, лидердин, ишкердин, жетекчинин ийгилигинин 70-80% культура общениядан, ымала маданиятынан көз каранды. Бизде ымала маданияты жетишпейт. Ошонун дагы тарбиялоонун жолдору жөнүндө мына китепте жазылган. Мына бул экинчи бир чоң блок болсо, үчүнчү мына студенттерге Нурсултандын сунушу боюнча айтып атам. Эми бул кыска убакыттын ичинде биз көп нерсени айта албайбыз. Бирок мына Салтанатта бир жакшы сапат бар. Агай, сиздин китептериңизди, сөздөрүңүздү мен 9 жолу кайтадан окуймун. Сүйлөгөндөрүңүздү жазып алам дагы 9 жолу кайтадан угам деп. Анткени мен адабий чыгарып айтпайм да, жана Нурсултан өтө эле туура айтыптыр, мен коштоп сүйлөп оюмду айтып турам дедим эле, бирок мындай кичине катаал айтып Куштарбек Кимсановду дагы ушул сыяктуу инсандарды укканда силер аларды мындай кулак менен эмес, дил менен уккула, жан дүйнө менен уккула, салтанаттай уккула, өзүңөргө сиңдирип, арзып баалап уккула. Анан кийин ошону иштеп жүрүп, кайра өзүңөргө ошону алып келип эме пайдалангыла. Ошондо менимче эң жакшы болот. Ошо угармандыкка, алармандыкка дагы тарбиялаш керек. Мен бир айттым эле, аны жазып мына кыздар чыгарыптыр. Азыр китеп окуган адам аз. Бирөөдүн акылдуу сөзүн уккан адам аз. Укканын түшүнгөн андан аз. Түшүнгөнүнү ойлогон андан аз. Аны пайдаланган андан аз. Түшүнгөнүгө пайдаланып, ийгиликке жетип, шүгүр кылган андан аз. Азыр баары эле шу сразу эле звезда болсо, сразу эле шу ийгиликтин формуласын алса дагы эртеге шу ийгиликке жетсе, мындай болбойт да. Мен элибизге кайрылып айтмакчымын. Эй, студенттер, жаштар, элибиз эмгектенип үйрөнөлү. Окуп үйрөнөлү. Кумурскадай захматкаш эмгекчил болуп үйрөнөлү. Надырбек Алымбековдун сөздөрү бар. Мына китеби бар.
İyigilik sabırdan keyin de. İyigilik sabırdan keyin. İyigilik soğdoy emgekten keyin. İyigilik izdenүүдөн keyin. Biz sal жеңил ойлуу, быстрый успех, имидж мына ушуга азгырылып калды. Жок, андай болбойт. Андай успех тез, ийгилик эгер кандай тез келсе ошондой тез кетет. И вообще бул дүйнөнүн өзүнүн аксиомасы бар. Объективдүү закон ченемдүүлүктөрү бар. Эмнеге адамзат тез жетсе, ийгиликтүү жеңил жетсе, ошончо тез жоготуп коюшу мүмкүн. Эмгек менен, иман менен, Кудай деп күн эмгек менен жетишкен нерсе гана күбөлүктүү жана узак өнөктүү болот. Ушу бүгүнкү кыска сүйлөшүүбүздөн эгерде биз ушуга жетишсек, ушул көз карашты өзгөртсөк эң жакшы. Анан Нурсултан, сөз болсо, суроо болсо кошкула, мен акыркы 5 мүнөтүмө убакыт калтырайын. Катышуучулардан сөз болгон болсо, ошол эле бул жерде агайыбыздын Салтанат эжекебиз бар экен, Алтынай эжекебиз бар экен, Деле эжекелерибиз бар экен, лидер эжелерибиз. Эгер суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Айтылгандар боюнча тастыктоо баягы ТС квадрат формуласы дедим го. Мен бүгүнкү вебинарда 2 формуланы айттым. 5 көбөйтүрүлгөн 10 50, баягы 50 жылга керек болгон маалымат. Андан кийин ТС квадрат деген формула. Ушуларга маани берсеңиздер жакшы болот. Ошого жалаң гана суроо эмес, ой пикир тастыктоо болсо дагы айтсаңар боло берет. Катышуучуларыбызда суроо жок болсо Назира эже сөздү сизге берели. Гапар агайды дагы жарым саат убактыбызды салабыз деп айткан болчубуз, бирок убакыт да чозулуп болуп кетти. Бул жерде бир айтып койчу маселе, биздин азыркы учурда студенттерибиз